5-ci tema. Saktar dünölük tarixta. Биздин заманга чейинки 8-3 кылымдарда Орта Азия республикалары менен Казакстан ээлеп турган эбегейсиз зор мекендикте жалпы жөнүнөн сактар же скифтер деп аталган көп сандаган уруктар жашаган. Индиялык булактарда буларды турлар, байыркы кытайлык маалыматтарда Се-Эли деп аташат. Сак деген түшүнүк эркин адам, күчтүү эркек, жокер, сак бол, салты сакта дегенди түшүндүргөн. Орта Азиянын элдеринин тарыхы боюнча алгачкы маалыматтар Зороастризм дининин ыйык китеби Авестада биздин заманга чейинки 6-4 кылымдарда, Дарий биринчинин мезгилиндеги байыркы персиялыктардын жазууларында биздин заманга чейинки 522-486 жылдары кездешет. Борбордук Азиянын элдери жөнүндө маалымат Геродоттун биздин заманга чейинки 484-425 жылдарда шарттуу түрдө тарых деп аталган китебинде берилет. Анын маалыматтары боюнча көчмөн уруулар Дон дарыясынан Теңир тоого чейин отурукташкан. Анда сактар, скиф уруулары баштарына кийизден жасалган чуштугуй калың баш кийим кийишкен, жаа, канжар, айбалта менен куралданышкан. Сактардын атчандары эл жүрөктүүлүгү менен айырмаланышкан. Биздин заманга чейинки 6-5 кылымдарда Орта Азиялык сактар эки ири уруу союзуна биригишкен. Биринчи союзга Массагеттер, Абилер, Апасиакилер, Дебиктер, Дахилер жана башка уруулар кирген. Байыркы персиялык булактарда булар Тиграхаут сактары, ал эми байыркы гректерде Орто Карибант сактар, которгондо Шуңшугуй калпакчан сактар деп аталган. Сактардын айрым жол башчылары баштарына коштун, бүркүттүн канатын сайынып жүрүшкөн. Бул союзга кирген сактар Каспий деңизинен жана Уз бойдон тартып Теңир тоо менен Иле дарыясынын өрөөндөрүнө чейинки аймакты ээлеген. Экинчи союз Түндүк Индиядан Алайга жана Ферганага чейинки мекендикти ээлеп турган. Перстер аларды Хаумаварга, тактап айтканда хаум өсүмдүгүн урматтаган сактар деп аташкан. Булар хаум, чекенде деп аталган өсүмдүктүн ашынан касиеттүү деп эсептелген суусундук жасашкан. Азыркы Кыргызстандын түндүк районунда Тиграхаут сактары, ал эми түштүгүндө Хаумаварга сактары жашашкан. Сактар байыркы түрк тилинде сүйлөшкөнү илимде толук далилденди. Алар көбүнчө Европейт түспөлүндөгү уруулардын союзу болгон. Тиграхаут сактарынын айрымдарында монголоидтик белгилер кездешкен. Сактарды түрк тилдүү элдердин ата-бабаларынан болгон деп эсептесек болот. Белгилүү кыргыз тарыхчысы профессор Аттыкуров Тайлак Баатыр деген эмгегинде кыргыздын саяк уруусу генеалогиялык жактан сактар менен байланыштуу деген пикирди айтат. Коомдук түзүлүшүндө сактар үй-бүлөлөрдөн турган көчмөн общиналарга бириккен. Ал эми общиналык түзүлүштүн бузулушунун натыйжасында уруулардын ак сөөктөрү бөлүнө баштайт. Аскер башчыларынын мартабалары жогорулап, байлыктары өскөн. Биздин заманга чейинки 5-кылымда сактардын коомунда социалдык теңсиздик пайда болгондугун аларга тиешелүү көрүстөндөрдүн көлөмү, андан табылган археологиялык эстеликтер далилдейт. Падышалардын мүрзөлөрүнүн диаметри 50-120 метрге чейин, бийиктиги 20-30 метрге чейин жетет. Уруунун ак сөөктөрү диаметри 30-45 метр, бийиктиги 9-15 метр келген мүрзөлөргө эрдик көрсөткөн жокерлер чоңураак, ал эми карапайым адамдар бир аз гана белгиленген мүрзөлөргө коюлган. Падыша мүрзөлөрү канчалык бекем курулганы менен байыркы доордо эле көркүү адамдар тарабынан уурдалган. Уурдалбай калгандарынан 4000ге чейинки алтын буюмдар, карапайым адамдардыкынан бирин-экин гана чопой идиштер табылган. Коомдун эң төмөнкү баскычында аз сандагы кулдар турган. Коомдук түзүлүшү боюнча сактар мамлекет түзүүнүн алдында турган десек болот. Жаратылыш шартына ылайык Кыргызстандын түндүгүндөгү сактар негизинен мал чарбачылыгы менен кесиптенишкен. Ферганалык сактар болсо мал чарбасын дыйканчылык менен айкалыштырган. Мал чарбасында коро-коро кылчык жүндүү койлорду, тоого ылайык ташкан үйүр-үйүр жылкыларды, эки өркөчтүү төөлөрдү, уйларды багышкан. Дыйканчылыкка ылайык жерлерде суга тиши өнүккөн. Буудай, арпа, таруу айдашкан. Сүт менен эт сактардын негизги азык түлүктөрүн түзгөн. Жүндөн, өсүмдүк буласынан жип ийрип, кездеме токушкан. Кийизден жасалган кыргыздын калпагына окшогон шуштугуй калпактарды кийишкен. Териден кийим тигип, ат жабдыктарын, идиштерди жасоо кеңири тараган. Кыргызстандан сак маданиятынын эстеликтери Чүй өрөөнүнөн, Ысык көлдөн, Теңир тоодон жана башка жерлерден көп табылган. Биздин заманга чейинки 6-кылымда
Тиграхаут сактары өзүнүн көз каранды эместиги үчүн күчтүү перстер ирандыктар менен кармашат. Биздин заманга чейинки 550-жылы Персиянын падышасы Кир экинчи Мидия мамлекетин талкалап, жер ортолук деңизинен Индия өрөөнүнө чейинки мекендикти ээлеген. Борбордоштурулган кубаттуу Ахемениттер мамлекетин негиздейт. Улуу грек тарыхчысы Геродоттун жазып калтырган маалыматтары боюнча, Кир экинчи өзүн кудайларга теңеп, эч качан жеңилбесмин деп эсептеген. Ал өзүнүн гвардиясын өлбөстөр деп атаган. Биздин заманга чейинки 530-жылы ал Тиграхаут сактарын талкалоо үчүн 200 000 күчтүү аскери менен аттанат. Бул согушта сактардын башында ханыша Томирис турган. Адам каны сууда аккан бул кыргында перстер жеңилип, дүйнөлүк бийликке умтулган Кир экинчи өлөт. Бул салгылашта өзгөчө эрди көргөзгөн сактардын гвардиясы кыргыч жоокерлер, кыргыздар деп аталган деген маалымат бар. Биздин заманга чейинки 519-518 жылдары Ахеменид династиясынын кезектеги падышасы Дарий биринчи сактарды баш ийдирүүгө жетишип, аларды салык төлөп турууга мажбур кылат. Канчалык аракет кылганы менен ирандыктардын бийлиги Сырдарыядан түндүккө өтө алган эмес. Кыргызстандын түндүгүндө жашаган сактар Персияга каршы согуштарга катышканы менен өз жерин Иран баскынчыларына тепсеткен эмес. Кийинчерээк сактар Иран элдери менен тынчтык жана согуштук мамиледе болуп, дүйнөлүк ири тарыхый окуя болгон Грек-Перси согуштарына биздин заманга чейинки 500-449 жылдар катышкан. Айтылуу марафон салгылашуусунда биздин заманга чейинки 490-жылы сак атчандары каарман эрдиктерди көрсөтүшкөн. Биздин заманга чейинки 331-жылы Македонскийдин аскерлери перстер менен сактардын аскерлерин жеңип, 329-жылы Сырдарыянын жээгине чыгат. Бирок бул жерден баскынчылар сактардын күчтүү каршылыгына дуушар болгон. Анткени сактар биздин заманга чейинки 4-кылымда бул жерде өздөрүнүн мамлекетин негиздеп, экономикалык жана саясий жактан бир кыйла жөнгө салынып калган. Аскердик тартип чыңдалып, согуш өнөрү өскөн. Курал жарагы боюнча алар грек-македондуктардан кем калышкан эмес. Александр Македонскийдин аскерлери менен сактардын чечүүчү салгылашы биздин заманга чейинки 329-жылы Сырдарыянын жээгинде болгон. Орто Азия элдери күрөштө жеңилген. Баскынчылар да баштагы күч кубатынан кайтып калышкан. Ошондуктан Македонскийдин Индияга жүрүшү кечиңдеген. Грек-македондуктар Кыргызстандын аймагына тереңдеп кире алышкан эмес. Чыгыш тарабынан алар Ош облусунун Лелек району аркылуу агып өткөн Кожо Бакырган Сай суусуна чейин гана жетишкен. Александр Македонскийдин кол башчысы Селевк биздин заманга чейинки 312-жылы өзүнүн жаңы Грек-Бактрия мамлекетин негиздеген. Биздин заманга чейинки 312-64-жылдары. Бул мамлекеттин эң чыгышындагы Антиохия шаары азыркы өзгөндүн жанында болгон деген божомол бар. Бул ферганалыктардын 2,5 кылым гректерге көз каранды болгондугун айгинелейт. Алыскы Греция менен Кыргызстандын түштүгүнө чейинки байланыш кийин Кытайдан Римге чейин созулган улуу жибек жолунун түзүлүшүнө өбөлгү болгон. Сактардын акыркы мезгили жөнүндө маалыматтар тарыхта аз. Сактардын арасында уруу биримдиктеринин начарлашы чыгыштан келген күчтүү көчмөндөрдүн кысымына туруштук бере алган эмес. Биздин заманга чейинки 2-кылымда Дарыянын аркы өйүзүндөгү сактарды хундар тарабынан чыгыш Түркстандан сүрүлүп чыккан үеджилер, тохарлар жеңип алган. Үеджилер Теңиртоо менен Ферганада көпкө тура алышкан эмес. Алар сактар менен биргелешип Орто Азиядагы Грек-Бактрия падышачылыгын талкалашат. Хундардын империясы күч алып турган чакта өз алдынча болууга умтулган усундар биздин заманга чейинки 2-кылымдын ортосунда чыгыш Түркстандан Борбордук Теңиртоого жылып, бул жердеги сак урууларын каратып алышкан. Ушуга байланыштуу 7 суулук жергиликтүү сактар батышка, Орто Азиянын борбордук бөлүктөрүнө, бийик тоолуу жерлерди карай журт которууга аргасыз болушкан. Сактардын калган бөлүктөрү усундар менен аралашып, кийинки элдердин калыптанышына өбөлгө болгон.